Erten kim штраф төлейт bunun malı? Şunu hem birlikten suranalı. Suragını uzartsın. Akçasını jarımdaşsın. Biz Rossiya Evrosoyuz'a girsek. Ana bu yak Kavkazlarga biz de koşup koysa. Rusiyadan 50 mingga jubilab ketdi, daha 50 ming ötüp hava bu kadar mı geldi? Aksı. Bu hem jatıda 3 gün 4 günden beri şöyle öte alışmayın. Бул өтпейт. Муну карагыла, ушуну өтпейт деп атат азыр. Мына бул обзорго эч кандай тоскоолдук бербейт да. Ал жерде визуальный осмотрга 8 деп жазып тур. Наличие трещин на лобовом стекле дейт. Ал трещина эч кандай адамга мындай кооптулук жаратпайт да. Азыр көргөзгөн. Кыскасы бул жерде эч кандай эме жок экен. Лобовое стекло боюнча конкретика жок экен да. Жөн эле трещина деп коюп тур. Жогорку бийликтин отурган бийликтегилерден биз силерге кайрылат элекчи ура. Элдин атынан лобойлорубуз бардыгында трещина бар да. Эми жарыгы бар, азыр алай десек лобой өзү жок да. Ооба, жок болот. Лобой түгүл жок. Бишкекте ошто көрүнгөн жака барып таппайт азыр. А бирок ошо жаракат лобой менен келе турган болсок, мени техосмотрдан текшерүүдөн өтпөй жатат да. Ошо азыр барып өтүп келдик. Кредит алып өтүп атат, башка кылып атат дейт. Мына кээ бирки бизге окшогон жарандар менен иштейбиз. Мен ушул комнатаны ошо 50 миңге бүтүрөм дегиле. Ушул комнатанычы обоюн, башкасын, теңисин, мунусун. Бирок ошо 50 миңди мен бүтүргөнчө үйдө бала чакамдын кийим кечеси, жүрүм туруму, үй бүлө продуктасы, келин чогусу чыгат. Ошондон ашынсам, ашып барса бир 5 миң ашынышым мүмкүн. 9 сентябрь 2025 тех кароо боюнча азыр Жалал-Абад области, Жалал-Абад шаарында турабыз. Элдердин кезегин көрүңүз бул жерде. Элдерге эч кандай шарт жок бул жерде. Мындай тыгын, жерде аксакалдар да турат, апалар да жүрөт мына. Ассаламу алейкум туугандар, урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич. Азыр биз ушул жерде Жалал-Абадта турабыз. Айланпада бул жерде азыр көргөзүп койсоң, элдер кезекте турушат. Анан бул жерде азыр 8ден мына 22 өттү. Бул жерде азыр техосмотр жабылды. Муну 24 саат иштетпесе болбойт. Кошумча анан базар күнүндө кошо иштетиш керек. Азыр статистика боюнча айтып атышат, 70 миң Россиянын номери бар дейт. 70 миң номер азыр область боюнча 2 жерде экен. 2ге бөлгөндө дагы 1 жыл 2 айда бүтөт экен. Bir ayda azır bular жетишпейт. Октябрдын бирine чейин 10 күн калды. Азыр бүгүн 34 машина өтүптү. Буга чейин 50ге чейин өтүп аткан экен. Мынча адам 10 күндө жетишпейт. Элдин суранышы ошонун мөөнөтүн узартыш керек болуп атат. Жок дегенде 1 жылга же ар бир районго техосмотрду көбөйтсө, анда 1 айдын ичинде бүтүрсө болот. Ар бир районго чыгыш керек. Азыр бул жерде Токтогул, Чаткал, Аксыга чейин келип атыштыр. Алар ошо жол кире коротуп, мейманканаларда жатып, акчасы жок ошол автоунаада жатып, энелер бар экен, апалар бар экен, аталар бар экен, балдар менен да келип атышат, кыз келиндер. Ошолорго азыр шарт да жок бул жерде. Кыйналышыптыр. Өтө. Мен да азыр учурда Россиянын автоунаасынын ээсимин. 2 күндөн бери турам кезекте. Азыр 158-чи кезекте. Эгерде күндө иштегенде дагы 3-4 күндө кезек тиет. Бул жерде азыр карасак, жүргөн ичкерге. Мына бул киши кече бул жерде окутуп турган, бүгүн бир аз чарчап калыптыр, бирок дагы эле күчү деми бар экен. Ушундай. Бул келгин булан жакын жакка. Монтуп тирүү кезекте турушат бардыгы. Кечеки тизмеде келбей калгандарды чыгарышат тизмеден. Ушул жерде күнү тургандарды коюп атышат. Ушундай кезек. Анан Берекосуз кечеге келип 2 күндөн бери тураса, Берекосуз айтып койсоңуз. Эмнелер өкмөттөн суранабыз, ушуну акчасынан азайтыш керек. Эми программа узартыш керек. Азыр эсептеп көрсөк 1 жыл жетпейт. Ушу 30дан 2 жерде бар экен, 60 адам өткөн болсо, бир эле Жалал-Абадта 70 миң машина. Бүгүн 34 адам өттү. Бүгүн 34 адам, аяктан 30 адам өтөт. Ошондо 60 адам менен жетпейт бул сурап. Ошо мен суранам. Узартыш керек. Узартыш керек. Бар жетишпейт. Күнүнө 30 машина өтүп атканда каяка жетишет? Эртең ким штраф төлейт bunun malı? Ушуну эми бийликтен сураналы. Сурагын узартсын. Акчасын жарымдасын. Biz Rossiya Евросоюзга кирсек, анан бияк Кавказдарга бизди кошуп койсо,
Abxaz dep turup аларга 6 ай срок берди. Бизге 1 ай. Бул туура эмес дер. Нирали болот да. Ушуна элдер общий сураналы. Не дейсиңер? Türkiye'den 50 binge jübile alıp geldi. Daha 50 bin götürdü. Ала букадан мегенdir. Аксы. Бул эми жатыда 3 күн 4 күндөн бери ошо жерде өтө алышпай. Uzarsın sürogun uzarsın. Bardığına Abxaziya, Rusya buğa çeyin. Pıtiyes yok ötüp geldi. Keçe pıtiyes çıkarıp koydu. Çatkaldan, ayaklardan gelgen adamlar var. 5 gün durup Ош областында өтіп атпайбы? Жалабатқа да ачып коюш керек да анда. yok buğa çeyin pıtiyes yok ötüp gelgen. Abxaziyalar kanday pıtiyes yok ötüp atat anda. Bir ağanday oldu. O çiret gelgende 5-10 gün yatıp. Iylap, aksakallar iylap get oda. Келиңиз бияка өтүп. Ya nerede kançar cürete, ötüret geldi pıtiyes yok. Suranıp kedetlek yok degende техосмотр мындай машиналар карай турган жерлер көбөйтүп берсе жакшы болот дейт. Ушунча адам бар. Дагы келбегени канча азыр. Уруш талаш бу жерде. Деле мындай өчүрүп күтүп жүргөндөр канча токтогул аксыдан келип бу жерде. Ошого бир жакшы мындай неме түзүп берсе болот дейт. Дагы 1-2-3 местабы жок дегенде же. Ар бир районго ачыш керек. Районго ачыш керек. Түзүп берсе жакшы болот. Önükide şöyle cüret, su yok, bölük yok. Bana şarait yoratasın, öte çatak. Evet, bizim şuranda da çöz belgeleri mesela. Srokudan çöz belgeleri gereken kılıyor. Aksalar tügöndü. Бул өтпөйт. Муну карагыла, ушуну өтпөйт деп атат азыр. Мына бул обзорго эч кандай тоскоолдук бербейт да. Ушуну өтпөйт деп койду азыр. Жарык да мисалы, ал кеттабы? Айта бер. Ассаламу алейкум, туугандар. Бул жогорку бийликтин отурган бийликтегилерден биз силерге кайрылат элек ушу. Элдин атынан. Лабойлорубуз бардыгында трешина бар да. Көп эле фиттерде эмески фиттердин жарыгы бар. Азыр алай десек, лабой өзү жок да. Ооба, жок болду. Лабой түгүл жок. Бишкекте Ошто көргөн жака барып таппайт азыр. А бирок ошо жаракат лабой менен келе турган болсок, мени техосмотрдан текшерден өтпөйт да. Ошо маселе боюнча азыр биз жетишпей калабыз да. Ооба, туура. Бирине чейин жетишпейбиз сөзсүз түрдө. Бирине чейин лабой келбейт экен анда. Мен бирине чейин лабой келет экен. Өзбекстандан чыгарыш да кыйын болуп атат, Кореядан да келбейт. Ошол маселе боюнча бир карап өтсөңөр. Эгер жетишпей калган машиналарды кийин дагы кичине чозуп берсеңер өтө жакшы болот эле. Элге дагы Сеники кайсыл? Фит лабойун көрсөтчү. Азын ол болбогон эле бир кичинекей жеринен болбойт дейт. Мишат бербейт да. Стрессни келгенде ham жаракаты мишат бербейт. Бирок алайын десем, майли 10 миң, 15 миң десем. Ал иштеке эмес келсең да муну кара. Мунун да болбой койду азыр. Бул эч кандай билинбейт, эчтекеге тоскоолдук бербейт да, мына жалпы жөнүнөн, мына түбүндө. Ушун азыр болбойт дейт. Стрессни келгенде болбойт дейт. Бийлик өкүлдөрүнө кайрылсак, шунун боюнча кичине узартып берсе, или болбосом, узартып бербесе да ушул экспортко келаткан лабойлорду эртелеп жеткирип берсе, лабой салып алат элек да. Хорошо. Мунуку мына. Мейли, мунукун өткөзбөсө болот экен. Музагы ушу өзү мытамкен келген. Кайсы? Трешинасы бар да, неден келсе. Кайсыл жерде? Мына могу жерде. Мына могу жерде экен да, кичине. Мында өткөзбөй койдубу? Мында өткөзбөй койду. Ошол боюнча бийлик өкүлдөр бир чарасын көрүп берет да, Болбойт дедиби? Ушундай да болобу? Андай кыйнаган болбойт да. Арзан баасы деле, берсе калаган суммада деле бир машинага алып барышынан сатып алат элек да. Бирок лабой жок болуп атат, бияктан өткөзбөсө биз эмне чара көрсөтөбүз? Лабойдун акчасы. Жалал-Ат областынын Өтен району. Канча күндөн бери жүрөсүңөр? 4 күндөн бери жүрөбүз. Бирок өчүр алдыга бираз-бираздан жатат. Бөлөк жактарда кандай болуп атат билбейм. Жалал-Атта Кугойдун жанындагы текшерип атат. Күнүнө 30-35 машина өтүп атат да. Бүгүн 34 машина өтүп. 34. Эми бу дегени 500-600 адам өчүрүп турат, анын 34-ü кетет. Андан бул дегени анык эле келип чыгып атат. Бир нечен жетишпейт деген. Жетишип космотр иштесе 2 жыл. Күндөн бери жүрөбүз, бирок эч алдыга жете элек факта. Мындан кийин дагы биз дагы 2-3 күн жүрүшүбүз керек экен да. Күндө келип жатып кайра кетет. Ал бул жерде чатып калган алабукадан келип атат. Аяктарда жок да. Ооба. Ошону баардык ушака келет. Ошонун боюнча кичине узартып берсеңер. Хорошо. Yazıldı o Karaladan Номериңиз турабы? 538.
dostlar, dagı bir video kayırılı. Mına hazır barıp ötüp geldik. Kredit alıp ötüp atat, başka kılıp atat deyip. Mına кейбирки бизге окшогон жарандар монтип иштейбиз. Мен ушул комнатаны ошо 50 миңге бүтүрөм дегиле. Ушул комнатанычы обоюн, башкасын, тигинисин, мунусун. Бирок ошо 50 миңди мен бүтүргөнчө үйдө бала чакамдын кийим кечеси, жүрүм туруму, үй бүлө продуктасы, келинчегимдин кем-чосу чыгат. Ошондон ашынсам, ашып барса бир 5 миң ашынышым мүмкүн. Бирок ошентип токтоп алганы мен азыр акыбалым жок болот да. Мейли, алайлы. Алгандан кийин мен ал машинени бириле мен минбейм да, келинчегимди, балдарды садикка алып барат, башка кылат. Мен жумушта минем, мен жумушка эле келем, жумушта эле болом. Туугандар ошон үчүнчү бирке убактын узарталы, бирке акча топтойлу, анан өтөлү, законго баш ийебиз. Болгону баарыңыздардан сураныч. Кайдыгер карабаңыздар. Бирибиз өттүк, экинчибизди өтө алайлы эмес. Болгону баары шартыбызга карайлы. Чын-чынына келгендечи. Келгиле жапа-тырмак жабышып ошону кылалы жигиттер. Туугандар, бир туугандар, эжелер, карындаштар, акелер, үкөлөр. Момунтип эшекте иштеп барып туруп, ал 52 миңди төлөп коюш не каждому чын-чынына келгенде. Чында, сиз азыр өттүм дейсиз, кээ-бирөөнү өткөрбөй атат. Кээ-бирөөнү өткөрүп атат. Баардык кол бирдей эмес экен да, 5 кол бирдей эмес дейт го. Вы номер алмашып атпайбы? 539 кылып 39 539 кече жаздырып кеткен. Oğlum ol жерде 532'de çiğip durup жазып Мына эжекебиз дагы эле кезек тийбеп туруп, дагы эле турат. Эжеке канчанчы сизде бүгүн? Кезек 164 э? Кечекеден ылдыйлап тур дагы. Эже сиздики канчанчы кезек болду? Жок, биз уже кирди башта. Кирдиби азыр э? Канча күн турдуңуз кезекте? 5 күн. 5 күн турдуңузбу? Каяктан келдиңиз? Нокенден. Нокенден. Сиздики канчанчы кезек болду? Канчанчы кезек болду? 200 Канча күндөн бери турасыз? 45 gün kaldı. 45 күн. Барып келип атасызбы же бул жакта жашап атасызбы? Barıp gelesin de ha. 3 күн э? Азыр канчанчы кезек? Hazır 38 oldu. 38. Сен кайсыл канча күндөн бери турасың? Bir adam karız alıp var. Экинчи күн. Хорошо. Бул акебиз кечеде турган. Мына кечеки бул киши бул жерде текст окуган. Чыкта турабыз. Бул дегенде мындай кылат экен, суроого аз экен. Ар жерлерге ачпайбы муну. Мына түнү менен туруп атабыз. Таң аткыча 2 күн иштен калып атабыз. Ушуну эртерээк болуп койсо. Кайсы жактан келдиңиз? Мен ушу Жалал аттан Кызылсегир деген. Аксыдан да келиши бул жака? Аксы Токтогул Чаткалдан бери келет экен. Баары келет ошол жандан бери. Ошолар таш көмөр, бош көмөрүн ачып коюп ушундай жерде. Ар бир районго бирден ачып коюш керек да негизи. Болбосо узарсыңдар аракан. Ооба. Канча сом төлөп атасыз? Объем канча сизде? Меники 1.5. 1.5. 50 миң. Эмеси 53 миң келет экен да. ФТС, СТС баары бар. Бардыгы бар. Абхаздарга теңдеп коюптур да? Ошоларга теңеп койду. Мунун эмесин азайтыш керек эле, жарым кылып. Каражатын азайтыш керек да. Каражатын азайтыш керек. Российский расонной Nexia Matiz экен. Аз мен угуп атам, акчасы жоктор көп экен. Көк алар келе албай жүрөт. Келе албай жүрүшөт. Ушуну жеткирчи бийликке. Президент ушу элдин эмесинен карап койгула. Мындай болсо билбейм, эл деле кыйналып калат. Бардыгы эле эме болуп турат. Ооба, айлаганбыз э. Хорошо. Мына күндө ушундай кезек. 300-нчү очередтен 300-нчү? Кайсы жактан келдиңиз? Нокенден. Кандай машина? Объем канча сиздики? Nima 08 объем Matiz. Matiz,
Assalamu alaikum. Qancha kundan beri turasiz? Aleyküm selam. 2 günden beri. Qayerdan keldingiz? Men şu Salavatlı olasından. Объем qancha? Qanchada bo'ladi xarajat? 2 büyüktür avion. Aha. Onu şu uçurup Dokumentlaringiz borlar bor. patentleri kalıp kolay. Uçurup günde 30-40 zor götürüp açar. 5 gün, 6 gün yiyip turgan adamlar var. Жетишпей калат экен, а? Бир нече ел. Ketip kalganlar. Bu vaqt uzatıp bermese bu жетишпейт bu menin oyunca. Qanchalar ketip kaldı, günde жылы da. Şunlar olarak da. Vaqt öte tar bolup kaldı. Ооба. Hareket болчу dedi. Aha. Хорошо. Азыр бул жерде эч кандай шарт жок. Эл кыйналды. Апалар бар, аталар бар. Çalık bol kal 24 saat tam işlesin. Воскресенье günü daha işlesin. Ооба. Antese jetsen oyna taqrachımda elden emesin. Ооба. Очурут иштен калып атат. Азыр область боюнча баары эле ушул жерге келип атыптыр, Ол не область боюнча шöyle geliyor. Бул жерге отургучтарды коюп, суусундуктарды. Fit 548. Бүт автоунаалар. Көбүнчө фиттер экен. 15 сантиметрден ашкан алмаштырышат да. Машина койгонго жай жок, жолго туруп алышат. Кооптуу жагдайда. Гаилер каякта? Гаилер көрүнбөйт. Ар жакта техосмотрда бир жеринде чирик болсо эле өткөзбөй коюп атыптыр. Ал техосмотр кийин анын машинасын ремонт кылып бермек беле. Машина кадымкыдай эле жүрүп, Россиядан көбү келгендер эле бир болсо дагы бир жеринде чирик болот да. Ал эчтеке эмес, ал жалпы автоунаанын жүргөнүнө же бузулуусуна мындай жооп бербейт да. Бүт эле Россиянын номери. Жолго да туруп алышкан. Бул ушул жака чейин кезек. Мына жаап койду. Азыр иштеп турса жок дегенде мына мындай да. Өтө деле мындай серьезный нерсе жок. Матис. Булардын баасы азыр 50 миң, 100 миң, 120 миң болуп кетти. Фиттер 150 миңге чейин түштү. Булар өткөндөрбү? Канча күндө өттүңөр? Канча күндө өттүңөр? Öyle gün oldu şey var. Канча? Biz öyle bir 2 күн. Бул силердики өттүбү? Силердики? Канча күндө өттүңөр? 3 күндөбү? Канча төлөдүңөр? 950 сом. Канчада атат мунун баасы нар жакта? 50 миңби? 50 миң кассага төлөйт экенсиң. Номерге 2 миң деди. Ушундай экен. 2,5. 2,5? 2 миң касы. Техосмотр менен канча? 52 миң деп атабы же 53бү? Техосмотр менен бе? 53. 53. Объему канча? 1,3. Салган мындай машиналар булар өтө арзан турат да. 30-40 миң турат. Төлөгөн экенсиң. Кандайсың? Өттүңбү? Өтө элексиңби? Жакшыбы? Жакшы. Канчага келип тур? Канчага келип тур?
Ал жерде визуальный осмотрга 8де жазып тур. Наличие трещин на лобовом стекле дейт. Ал трещина эч кандай адамга мындай кооптулук жаратпайт да. Азыр көргөзгөн. Бул жерде 15% деген эч кандай пайыз жок экен. Обзорность мына 70-60% экен. Кыскасы бул жерде эч кандай эме жок экен. Лобовое стекло боюнча конкретика жок экен да. Жөн эле трещина деп коюп тур. Орус номерлерде ушундай кенен жүрүш керек эле. Андан төбөт өткөн. Болду. Страхование. Четко. Нашын бардығы газдарға, дымға, автономный двигатель рулевой, обеспечение обзорности дейт, проверка внешнего световых приборов дейт, тормоз бирөө күйүп жүрдү дейт, бир азыр фарам күйбөй калып, очертим өткөзбөйдүм дейт, чалып. 300-500 га. Мобила 019. Fit 935. Kaşakla gittim. Такшап тургула. Менде да бир сунуш, мурда өкмөткө кайрылып техосмотрду алдырдык эле. Азыр дагы эле азыр техосмотрдун эч кандай пайдасын көрбөй атабыз. Жөн эле акча алмай, өткөзмөй, ошондой адамдарды кыйнамай да. Адамдар эми өзүнүн коопсуздугун эске алып, автоунаасын мындай начар акыбалда алып жүрбөйт да. Буга чейин андай случайларды, мындай ДТПларды көрүп байкаган жокпуз. Болгону жанагы встречкага чыгып, же башка учурларда ДТП болот, бирок именно ошол техосмотрдун айынан мындай жанагы техосмотрго тиешелүү көйгөйлөрдүн айынан мындай авария болгонду байкаган жокпуз. Азыр эгер муну алып койсо, каттоо тезирээк болот, батыраак болот. Азыр бул жерде 3-4 күндөн, бир жумадан жатып адамдар кыйналышты. Бир аз эле ошол терезесинде сынык болсо, ошону өткөзбөй коюп атышат да. Мисалга бардык эле адамдардын азыр шарты, мисалга ошол лобовое стекло алганга, терезе алганга шарты жок болот. Шарты болгон учурда дагы азыр терезелер азыр келбей атыптыр, себеби дефицит болуп, көпчүлүк автоунаалардын астыңкы терезеси сынып, Кореядан, Өзбекстандан ошол келбей атыптыр. Бул азыр 1-октябрга келбейт дейт. Кеминде 2 жума, бир айтат 4 жума, бир айтат 1 ай күтөсүңөр дейт. Ал учурда кандай болот ошондо? Демек, муну узартыш керек да, же техосмотрду алып эле салыш керек. Бул жөн эле коррупциялык схеманын бир түрү болуп калат. Азыр мисалга мамлекеттик техосмотр жок экен, жеке фирмалар гана бул жерде акча иштеп атат да. Салык гана төлөшөт экен. Бул Жалабатта эко тең ушул жеке фирмалар экен. Эч кандай мамлекетке мындай салыктан башка пайда түшпөйт экен да. Демек, азыр бизде ошол техосмотрду, анан техосмотрду кылганда дагы ооба, мисалга машина кошулуп, мындай эки жагынан бөлүнүп келгендер, анан сваркасы начар болсо, аларды испытание өткөзүп, эгерде чындап эле начар болсо, аларды өткөзбөсө болот да. Мындай фарды мейли киргизсе болот. Лобовое стекло мисалга 60-70%дан жогору болсо, өткөзбөсө болот. Анан мындай бир чекесинде бул жерде азыр дос балам, мына чекесинде эч кандай обзорго тоскоолдугу жок, мынакей. Ушуну өткөзбөй койду. А мындай лобовойлор азыр жок экен, муну күтүш керек. Бул эмне кылат мисалга бул жаран? Ошону да эске алыш керек.